өткөзөт да. USAID уюмунун жигердүү жарандар долбоорунун алкагында коронавирус пандемиясында үй бүлөлүк зомбулукка кабылган 2,5 миңден ашык адамга жардам берилди. Долбоор Кыргыз өкмөтү жана жарандык коомдун өнөктөштүгү менен ишке ашып, бул үчүн америкалык уюм $300 000 бөлгөн. Гранттык долбоор жыйынтыкталганы менен өнөктөштөр иш токтоп калбасын деген ниетте мындан аркы кадамдарды белгилөө үчүн бүгүн Бишкекте чогулушту. Ирисова Бүйсабира Баткен облусунун Лейлик районунда гендердик зордук зомбулукка каршы иш алып барган активист коомдук бирикмесинин өкүлү. Жарандык уюм былтыр пандемия башталгандан бери жергиликтүү 3 айыл өкмөттө зомбулук болгон үй бүлөлөр менен иштешип, 100гө чукул адамга жардам көрсөткөн. Качанга чейин жата бересиңер? Же тамагың даяр эмес, же үйүң жыйналган эмес? Бизде үй бүлөдө чыр чатактын негизинде кабылган жарандар көп болду. Чыр чатактын негизинде. Анан ошол эки келишпестиктин негизинде психологиялык жактан дагы жабыр тарткан үй бүлөлөр, кайрылган үй бүлөлөр көп болду да. Ошолорго ошонун негизинде жардам бердик. Мы работаем по всей республике. USAID уюмунун жигердүү жарандар долбоору былтыр коронавирус пандемиясындагы карантинде үй бүлөлүк зомбулук көбөйүп кеткенде башталган. Америкалык FHI 360 уюмунан $300 000 бөлүнүп, ал аймактардагы 11 жарандык уюмга грант иретинде берилген. Долбоордун өкүлү Жолдошбек Осмонов 1 жыл ичинде 2,5 миңден ашуун адамга социалдык, юридикалык, психологиялык жана акчалай жардам көрсөтүлгөн дейт. Бул долбоор болбосо ошол биздин жарандар эмне болмок эле. Кошол күндөрү үйүнөн чыгарылып калган, мүмкүнчүлүктөрү жок, балдары менен иште туруп калган биздин келиндер, аялдарга бул чоң эле жардам болду да. Кыйын күндөрдө биздин баягы канча каражат болбосо туура сарпталды деп эсептейбиз. Мужем поругались, вот он меня бил, ногами, руками. Буга чейин Кыргызстанда зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу багытында иштеген 27 комитет болсо, долбоордун алкагында алар 450гө көбөйгөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Ализа Солтонбекованын айтымында, утурумдук иштерден сырткары зомбулуктун алдын алуу боюнча узак мөөнөттүү салттуу эрежелерди иштеп чыгуу зарыл. Кээ бир айылдарда абдан апаларды сыйлап келишет, кээ бир жерде кызды урматтап келет. Баа салт санаанын баарын үйдө көтөрүп, карап, өзүбүздүн эле ошо Кыргызда бекилген, өзүбүздүн укура каныбызга сиңип калган ошо жолдор менен биз зордук зомбулукту жеңишибиз керек да. Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча, ушул жылдын январында эле 727 зомбулук фактысы катталган. Кундуз Азарбекова, Давран Игамбердиев.